Бул Соңкөл кинотеатры эң биринчи 1968 ишке берилиптир. Андан бери кинотеатр болуп иштеп, элдер убагында баягы индийский кино, сонун кинолорго элдер аябай топтолуп көп келишкен да. Анан ортодон кичине баягы кино көрүүчүлөр азайып, негедир анан бул жакта кичине эскилиги жетип калганга байланыштуу ортодон баягы кино мындайча айтканда жок болуп кеткен да. Эми коюлуп эле аткан, бирок анан Кудай буйруса андан кийин бул 2-3 жылдан бери аябай кино өнүгүп келатат. Улам жаштар азыркы жашоо талабына ылайыктуу сонун кинолорду тарттырып келип атат. Ошол себептен азыр 2023 жылы бул жактагы ремонт болду жалпы. Ремонттолгондон кийин элдин саны көбөйүп, азыр бул жакка келген элдердин баары эле көпчүлүгү айтат да. Ушул мындай ошо 68-жылдардан берки жылдардагы аталарыбыз, апаларыбыз келип алып ошо жаш кездерин элестетет да ушул кинотеатрданчы. Анан ушул раз жакшы ремонт болуп, сонун болуп калды, ушинтип киного келчи элек, ушундай индийский кино деп тыгылып алып бир учурда место жетпей тыгылып алып келген учурлар болду эле деп аябай эскеришет да. Азыр сүйүнүшөт, ушу кайра ушу кино жанданып, өткөндө ошо Бейшенен таманда болгондо дагы ушундай эл көп болуп, орун жетпей, ошол кезде ошо көпчүлүгү ошо илгерки кино кайра жанданып атканына баардыгы сүйүнүштү. Азыр эми баардыгы эле иш алып барууда, баардыгы соцсеттер аркылуу болуп калбады. Анан бул кинодо биз баягы кино коюп эле жөн эле отура бербейбиз да. Анан элге ар бир жаңы кинону жеткиликтүү жеткирип турабыз. Кайсы жаңы кинолор келсе, атайын биздин ошо Соңкөл киноблог деген группаларыбыз бар. Ал жакта бир 700-800 киши орун алган да WhatsApp'тан. Анан кандай жаңы кино келди, ошол жактарга жарыялап турабыз. Андан тышкары ошо бул кинолорго элдерди кызыктыруудагы көптөгөн Instagram баракчаларыбыз ачылган. Ошо Instagram баракчаны элдерди көбөйтүп, жана жакшы кинолорго реклама кылыш үчүн баягы конкурстарды өткөрүп турабыз. Ал конкурстарды өткөргөндө мисалы биздин баракчага катталгыла, Соңкөл жөнүндө же болбосо ошо кино жөнүндө ой пикириңиздерди калтырыңыздар деп, анан уткан кишилерге ушундай кружкаларды ар бир ошол мынакей мисалы Таксыр деген кино келген, ошол учурда ойнотулуп ушундай кружкаларды белекке беребиз да. Анан бизге ушу кинотеатрдын ичинде кире беришибизде атайын буфет бар, эшиктен келип элдер эс алат. Ушул кружкага дагы ошо чай, кофе куюп беребиз. Конокторубузга ушундай кружкаларды белекке беребиз. Ошол андан тышкары билет боюнча дагы жакшы атайын дизайн иштеп чыкканга аракет кылабыз. Мисалы балдардын билеттери болсо, мындай детский билеттер, мынакей ушундай сүрөттөрдү коюп, дагы изденебиз да, бул менен эле калып калбайбыз. Мындай элдерге кызыктуураак болуш үчүн ар бир кинонун өзүнүн ушундай афишасын коюп, баягы көзгө көрүнүктүү, элдерге жагымдуу болгон дизайнды иштеп, атайын ушундай билеттерди өзүбүз да иштеп чыгабыз. Анализ жүргүздүк да, бул кино иштетип жатканда анализ жүргүздүк. Ошо анализдин негизинде айыл жергесинде элдер жайкысын көбүнчө бизде кино кардарларыбыз азаят экен. Себеп дегенде жайында эми көбүнчө чөп чарда болот экен, элдер тала түстө эс алышат экен. Андан кийин окууга деген ушундай даярдык көрүүлөр менен элдер бошобойт экен. Анан кандай күн сууктады, баягы күн суук болуп баштаганда эле эс ала турчу жер жок, эчтеке жок. Анан күн сайын киного келген кардарлар өтө көбөйөт. Анан биз ал нерсеге ошо күзгүгө, кышында кардарларыбыз көбүрөөк болот да. Бирок Кудайга шүгүр, жайында дагы апаларыбыз, аталарыбыз ээрчишип алып, сейилдеп, анан келип коюп бер дейт, коюп беребиз. 2-3 киши болсо дагы түнкү 12-1 чейин коюп бергенге аракет кылабыз.
эртең менен 9-да ачылабыз, кечинде ошо 12-1 чейин иштейбиз да. Кардарыбыз эс алуу күндөр жок. Эс алуу күндөр эми смендешпей салат. Негизи көбүнчөсү 6 дем алыш күндөрү элдер эс алуу күн болгондо биз аларга эс алуу иш күндөрүн эме кылабыз да, мындай эс алуу күндөрүн жакшыртыш үчүн ушул жакшы бизге иш күн болот ал күнү. 6 дем алыш күнү биз иштейбиз тескерисинче. Көпчүлүк ойлойт баягы кино деле концерт сыяктуу кыдырып келе берет депчи. Жок, андай эмес. Ар бир кинону алышта биринчи кадимкидей договор түзөбүз, келишимдерди түзөбүз. Эки тараптан ал договордо, ошо келишимде эми бул кино тартыш деле бир чоң түйшүк да. Анан ошол себептен азыркы учурда баягы телефондорго жайылып кетпеш үчүн бизди биринчи суроо талаптарын коет продюсерлор. Мисалы, атайын видео көзөмөлдөр коюлганбы, биздин кинолор силер тараптан телефонго чыгып кетпесин, эгер чыгып кетсе кандайдыр бир штраф төлөйбүз. Ошондойдун негизинде көптөгөн атайын документациялары даярдалат. Биринчи эки тарап келишим түзгөндөн кийин анан ошонун негизинде алабыз. Анан 50/50 иштешебиз. Продюсерлорго жарымын төлөйбүз, жарымын ошо киного өзүбүзгө төгөбүз. Анан ал учурда көпчүлүк эле продюсерлор баягы сурап, кинону сураганда эмне деп эле бере калбайт да, сен кинотеатр депчи. Анан аябай алар деле анализ жүргүзөт. Буга чейин кайсы кино менен иштештиңер, населениеңер канча, элдердин көрүүсү кандай деп. Анан биздин отчетко, мындайча айтканда, биздин отчетко жараша иш алып барат да. Эгерде биз чындыгында эле жакшы иш алып барыбызды көрсөтсөк, анан ишеним менен бизге киносун берет. Бул Соңкөл мурун мен бир 2-3 жыл мурун келгенде мындай эме деңгээлде эмес болчу да. Азыр буюрса жакшы, баары сонун. Мен 1 жылдан бери балдарымды алып келип турам бул жака. Өзүм кошо бош убактымда жолдошум болуп келип бул жака жаңы келген кинолорду көрүп турабыз. Мен бул жака конокко келгем кыз күйөөмдүкүнө. Ошо бүгүн кыз күйөөм келип алып кетиңиз, жакшы кинотеатр ачылды дегенден ушул жака келгенбиз. Эми биринчи жолу келип атам. Келип турам, кыздарым, күйөө балдарым чакырса келип турам. Жакшы экен. Жакты, ыңгайлуу, жакшы экен.